Куран жаттоо боюнча мен өз жеке пикиримди айтайын, эч кимге таң болбойм. Куран эркекпи, кызбы айырмасы жок, жаштайынан жатталыш керек. Мүмкүн болсо балагатка жеткенге чейин жатталыш керек. Өзүнүн эмеси эрежеси ушундай. Эрежеси деген бизге аалымдардан бери келаткан каада салт ушундай. Биздин аалымдар илгертеден жаштайынан эле баласыны аалымдарга, устаттарга берип, же ата эне өзү жаштайынан эле баласын кары хафиз кылып койгон, кызыны, баласыны. Бизде азыр эми чоңойгондо баягы кемпир чал деп коеюн, эми капа болбойсуңар. Кемпир чал болгон учурда анан Куран жаттаганга беребиз да. Картайып калганда, кайсыл учурда 18, 19, 20, 25-терде Куран жаттаган. Бул эркекке дагы, кыз бала дагы сунушталбайт. Жеке мен сунуштабайм бул убакта. Анткени сен жаттап ала бересиң, тез эле жаттайсың 2-3 жылдын ичинде, бирок аны жат алып жүрө албайсың. Менин бабамда азыр Кыргызстанда эми эч бир карыга тил тийгизбейбиз. Кудайга шүгүр бар, алхамдулилля көп. Ошол карылардын 80%, 70% балким билбейт Куранды. 30% балким жатка билиши мүмкүн, билбейт калгандар. Ушундай урматтуулар, ошого Куран жат болуш үчүн эркек балага дагы, кыз бала дагы жаштайынан жатташ керек, балагатка чейин. Эми балагатка жетип калгандан кийин кыз балдарга жеке мен да сунуштабайт элем, кыз балдарга мисалы үчүн. Эмнеге? Анткени эртең турмуш бар, турмуштун татаал жолдору бар, унутуп калуу ыктымалдуулугу аябай жогору. Ошол себептен жаш кезиңерде жаттасаңар жакшы болот. Кыздар дагы, балдар дагы картаңбы, жашпы айырмасы жок, билим алгыла, эң маанилүүсү ошол. Шарият билимин үйрөнгүлө, светтик билимдерди алгыла. Курандан канча жаттасаң болот? Куран жаттасаң керектүү, сага керектүү Ясын, Мүлк, 1 пара, 2 пара жаттасаң жетиштүү болот ошол. Ошону эң маанилүүсү жигиттер, Куранды хатым кылуу маанилүү да. Жатка алып жүрүү бул аябай биздин кыялыбызда, баардыгыбыз хафиз болойлу, хафиза болойлу деп кыздарыбыз. Тажик эл деп жакшы үмүт, бирок унутуп калсаң эмне болот? Эртең Аллахтын алдында канча жооп бересиң бул үчүн? Эгерде унутуп калсаң, ар дайым кайталап турушуң керек, ар дайым Курандан узак болбой чогуу болуп жүрүшүң керек. Турмуш сени ар дайым Куран окутпайт да. Айрыкча аял кишилердин себептүү күндөрү болот. Ай сайын 7-8 күн окуй албай калат. Куран эстен чыгып калат. Ошол себептен мен сунуштабайт элем. 18, 19, 20, 20дан өтүп калган кыздар Куран толук жаттоого сунуштабайм. Андан жаш болсо, балким жаттаса болушу мүмкүн.